Biz az Içki İşleri Ministrliği bu Kovşar Dolbor'un içinde atkarıcı bir organ. Bunlarga sürenin verişinde duracak. Var. Siz gelin, sizde sorulur. Kovşar Dolbor'un boyunca bu 5 yıllık dolbor. Durao. 5 yılın içinde 10 milyon штраф. Durao. 1 yılda kaç штраф koşturur? Özünüz naktaş için. 2 milyon. 2 milyon штрафты siz bölünüz. 12 ayga kaç olur ekan? 166 ming штрафты. Bular foto, video fiksasiya qilish kerak. To'g'rimi? 166 mingni emi bölünüz 30 kunga qancha bo'lishi kerak ekan? 5500 tenge. Har bir kamera 231'den saatına yolda yürü erecesin anıqtap taqtab çıkış kerak. Oşonda Kovşar Dolboru to'liq ishga tushadi. To'g'ri aytyapmanmi? Bu arifmetika bu to'g'ri. Sizler bugungi kundagi 10 kamera ishtegani bu planga turgan jo'q. To'g'ri aytadi. Demek Kovşar Dolboru to'g'ri emas ishga kirdi. Antkeni mana hozir sizlar Bishkek shahar meriyasi, Bishkek Zelenxoz, Tozalik, Bishkek asfalt servis bularning bardigi Kovşar Dolbor ishida halqa ish yurgizadi. To'g'ri? Buna Ichki ishlar ministrligi o'zidan mana bular halqa ish yurgizadi. Men Ichki ishlar ministrligi bu tenderda ko'rgan jo'q. Sizlar boshida bo'lgan jo'qsiz. Sizlarning ishingizni men ko'rib ataman. Sizlar ko'macha mashina jo'q. Keptin bari Kovşar Dolbor'un o'zida bo'ladi. Jana Imanal Qadirbek aytib ketmedi. Sizler aytqancha mana o'sha bugungi kungacha Imanal Qadirbek o'chi. O'sha Kovşarda 10 kamera ishlaydi da. 10 kamera ichida bir avtougon aniqladinglarmi? Bir qilmishkerdi, terroristlarni topdinglarmi? 10 kishini yo'lda yurib erejasi nusxani uchun ayb topdinglarmi? Topgan jo'qsizlar. Antkeni bu kamera menen apparat turadi. Bular janağı çiğdirikki başlarında kana amıqtap taktap jönü turadi. Turadi. Narушение. Yolda yürü vereceksin. Bu bir şey tutmayı bu. Bu Kovşar Dolbor emas. Teğetki jerde безопасный город деп жазып турат. Городты тескерсин окусаңар. Не болады? Дорог болады. Это безопасность дорог. Никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБ жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бұл коопсуз жол. Долбор президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңардар. Бұл маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго расчеттан проект бул. Долбор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega Concern деген жана тендер тутулган компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мерия алат, ИСМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен бир тыйын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүп эрежеси бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат да. Кептин бар ушуда болот. Элдин жини келген ушуда болот. Анан кийин мына азыр 10 гана аппарат АПК турду да. 10 АПК турду. 10 АПКны эми 35 миллион доллар. Бул долбордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошонун 10 коюшту. 10 коюшту да. Эми эсептеп көргөнчү ар бир АПК 300 миң доллардан болот атпайбы? Тесттин отверткасынан биз 600 доллардан болуп кетти деп ызы-чуу чыгардык. А ким карадыңар? Азыр могу жолдун боюнда жана мобилный деп коюп 3 футтуу переносион отурда ошол 300 миң долларга болобу? Азыр 30 миң доллар болобу? 27 стационардык комплекс, 20 мобильный комплекс. Мына Кадырбекович, сиз 35 миллион долларды 110го бөлүңүз. 110го бөлүңүз. 300 миң доллардан болот атпайбы? Менде маселе ушул жакта болуп атат. ТЭЦтин авариясынан да жаман авария болот кийин бул менен. Siz kardınız cana жооп бербейсиз. Siz жооп өзүңүз албаңыз. Буну эмне өткөргөн жоксуңар. Убагында мына мага Молдомусак Ташполотович Коргатиев СМС аркылуу кат жазды. Мен 2009-жылы Чудиновдун өкмөтүнүн убагында Туркия менен барып келишим түзүп келгем деди өкмөттөр. Бишкек шаары, Ош шаары, Ысыккөл, Тегеленме жанагы трассалардын бардыгы 19 миллион долларга турган дейт. Бұл генерал лейтенант Тоңатиевтің сөзі. Зарылбек Рысалиев айтып атат, мен Капар начальник УУД менен Турсбекович менен Анкара шаарына барып туруп, Анкаранын Ковшар Долбор кантип ишке киргиздиңер десем, 6 миллион халкы бар Анкара шаары 20 миллион долларга киргизет.
Арде 1000ден ашық камера тұрады. Біздікіде 110 емес та. Мына ошоны қобышар дейді. Арде темір жолда бар, мектепте бар, садикте бар, подземкада бар, торговый центрде бар, мамлекеттік шаруа бар. Мына ошоны айтсы болады қобышар деп. Анан бізде бір кичинекей коопсуз жол долбоорун көргөзүп алып, анан кийин ушуну өкмөт башчысы 2 жолго алып келип, депутаттардын баарына келип отуруп президент тастагып отурбайсыңарбы? Ай, 12 февралдан 12 март бүгүн 1 ай болду. 1 айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. А кодексте никто не отменял. 1 январда мыктачы. Берден мамлекет ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай список этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдор эсептегенде 18 миллион 500 миң сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чында бизде коррупция менен күрөш болсо, анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. А Кыргызстандын бюджетине быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр 1 квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, кооп шаар долбоору, жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башты айлантпашыбыз керек да. Буну силер мисалы мына башында тиги жогорку нары каскад болгон укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар аштырган эмне болду? Кетти, лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор ушундай долбоор. Анан силер жөн эле нолдай деп туруп, анан коомчулуктун башты айлантып, анан депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Керек болсо, кооп шаар долбоору толук кандуу ишке кирген жок. Вега концерн аткара турган жумуштарын Бишкектин мэриясы кылып атат. Мына силер кылып атасыңар. Инфаком кылып атат. Чын айтканда. Апроводкан инфаком мурдун даярдап койгон. Баардыгын ошо даярдап коюп чыккан болчу. А тигилер келди, штрафтан акчаны чыгартат, 10 миң кетири. Эл төлөйт, бийлик төлөбөйт, өкмөт төлөбөйт.